чыгат сөздөрдөн. Чүдеш керек болушунча дал ушул айлампада дал ушул тайлар болушунча чуркашы зарыл. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей кайрадан эле катар саны 3-төгү тайга номер 4-төгү ала көз тай дагы жандап чуркап бара жатат. Өзүңүздөр көргөндөй ишенимдүү түрдө тайларга ыстак берилгенден баштап ушул катар саны 3-төгү Орхан бара жаткандай. Мынакей дал ушул акыркы мүнөттөрү аныктан болушунча арыштап тайлардын чуркап бара жатканын көрөбүз. Дал ушул саяпкерлердин, чабандестердин канча жылдык мээнети дал ушул бир байгеде, ушундай бир мелдеште чечилет десек дагы болот. Ушул жерде өзүңүздөр көргөндөй канча жылдан бери таптап келгени, багып келгени, ушундай да бине таптын тайдын мыктылыгы өзүңүздөр көргөндөй ишенимдүү түрдө кайрадан эле катар саны 3-төгү тай алдыны көздөй бара жатканын көрөбүз. Алардан катар саны 4-төгү бул ала көз менен жана ошондой эле Акбермет тайы катар саны 8-де жарышып бара жатат. Мына акыркы бир финишке жакындаганда дагы да болсо бир арышын ылдамдатып өзүнүн ылдамдуулугун ашырып бара жатканын көрөбүз. Орхан 3-чү катар санында барууда. Байкап туралы азыр кайсыл тай бул байгеде жеңишке жетет. Мынакей көрдүңүздөр арышы өзгөчө бир темпте бара жатканын көрөбүз. Орхан ооба чындыгында эле биринчи орунда бул Орхан тай келди. Талас облусунан келген саяпкери Жеңишбек Батыркулов, үстүндөгү чабандеси бул Умар Талантов. Ал эми экинчиде бул Акбермет тай келди. Анын саяпкери Жабеков Бекзат бул тайдагы Талас облусунан келген үстүндөгү